Саламатсыздарбы. Эмесе Геошунду программасы. Жогорку кеңештин бүгүнкү ачылыш сессиясы президент Сооронбай Жээнбековдун кызматтан чегинишин кабыл алды. Бул кадамга президент өз ыктыяры менен баргандыктан анын экс деген макамы сакталат жана жаңы эле кайра депутат болгон Өмүрбек Текебаев Жээнбеков бардык сыйга татык деди. Жээнбеков өзү болсо башка нерселердин арасында эл алык коомчулукка да ыраазычылыгын билдирди. Опурталдуу күндөрү коомдук тартипти сактаган элдик дружиналар чыныгы каармандарыбыз болуп калды. Алар Бишкек шаарынын тургундарын терең сый урматына татыктуу. Учурдан пайдаланып, Кыргызстандын тагдырына кайдыгер карабаган өнөктөштөрүбүздүн, анын ичинде Россия Федерациясына, Казакстанга, Америка Кошмо Штаттарына, Великобританиянын, Бириккен Улуттар Уюмунун, Евробиримдиктин жана Түркманын жетекчилигине ыраазычылык билдирем. Президенттин ыйгарым укуктары мындан 3 эле күн мурда атайын ушул максатта сыяктуу спикер болуп шашылыш шайланган Канат Исаевге өтө тургандай эле, бирок ал кечээ күнү эле андан баш тарткан жана бүгүн ал ниетин тастыктады. Мындай бурулуштарды түшүнүү үчүн андай иштерге адам өзү катышыш керек го. Садыр Жапаров болсо анын баарын түшүнүү менен кабыл алып, бийлик тынч алмашып жатканын белгиледи. Кудайга тобо эч кандай мародерчулукка алып барбай, эч кандай басып алууларга алып барбай, мамлекетте 3-чү жолу төңкөрүш болду деген сөздү калтырбай, ушундай тынчтык жолу менен, мыйзамдуу жолу менен бийлик алмашып атканына биз 1000 мертебе ыраазы болушубуз керек. Партиялашы Садык Ширнияз бошотуп берген депутаттык орунга кечээ күнү мандат алган Текебаев бардык мамлекеттик бийлик бир адамдын колунда мынчалык топтолушуна каршы чыгат деп айрымдар күткөн. Бирок Текебаев ал маселени белгилеп айтканы менен Садыр Жапаровго өз батасын берип, ал өзүнө өтө оор жоопкерчилик алганын жана шайлоого катышпай турганын белгилеп, абалдан тамаша аркылуу чыгып кетти. Камчыбек Кыдыршаев досун түрмөдөн гана бошотпостон, аны саясий олимптин чокусуна алып чыкканга чоң салым кошту. Ал достуктун үлгүсүн баарыбызга көргөздү. Илгери госсекретарь деген кызмат бар эле. Мен бүгүн ташкенттин кызматын дос секретарь деп айтар элем. Госсекретарга эскертүү берсе, сөгүш берсең, жумуштан бошотуп алмаштырсаң болот эле. Дос секретарды алмаштыра албайсың. Андан кутула албайсың. Садыр Жапаровду куттуктап, ага карата мактоо бүгүн көп айтылды. Аны менен катар шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү сунуштары да жасалды. Эксперттин баары Кыргызстан укуктук чекке кайтып келиш керек деп азыр бардык тараптан айтып жатат. Бирок шайлоо учурундагы мыйзам бузуулар дал ошол укуктук чектин ичинде жасалбады. Ошондуктан Бирбол фракциясынын жетекчиси мыйзамдарды өзгөртүү керектигин айтты. 5 октябрда эмне үчүн бул чоң толкундоо болду? Бул бир гана шайлоонун жыйынтыгы менен шайлоо адилетсиз өткөн үчүн биз баарыбыз площадка чыктык. Эртеңби бүрсүгүнү төрага лидерлер жыйналалы. Болгон 3 нерсени, бул жанагы күрөө, барьер жана форма 2. Ушул нерселерди эле алып салалы. Курманкул Зулушев болсо мындай өзгөрүүлөрдү спикер менен фракция жетекчилери өзүнчө бөлүнүп алып талкуулабастан, андай маселелер жогорку кеңештин жалпы сессиясына чыгарылыш керек деген пикирде. Анткени фракция жетекчилери кризис учурунда өздөрүн терс кана жагынан көрсөттү. Бириккен Улуттарда дагы коопсуздук кеңеши кайсы бир маселени вето айынан чече албай калганда, ал жалпы сессияга чыгарылат. Толкуган элдин максаты бир тарабы партийный шайлоого каршы чыкты. Бир тарабы бир баштуу башкаруу системасын оңдогула деп чыкты. Анан кечээ оор кырдаал түзүлгөндө башын катып жатып алган кээ бир фракциянын жетекчилери менен бүгүн сүйлөшүп эмне чечилет? Жалпыбыз сүйлөшөлү. Ошо лидер фракциялар мына кечеги төңкөрүшкө алып келди максаты. Чечкимди сүйлөй албай, өзүнүн фракциясын коргой албай жүрүшүгө келдик биз. Фракция жетекчилери эми көпкө актана албайт го. Ошондо саламатта калыңыздар.